Үч нерсеге каратыш керек вакытты. Биринчи вакытты субханалла Алла менен болгон мамилеге каратыш керек. Экинчиси үй бүлөсүндө каратыш керек, үчүнчүсү адалдан оокат табыш үчүн каратыш керек. Болду. Эгерде ушул үч нерсеге каратылса, кыяматта сурак болбойт. Бирок ушу үч нерседен арыраак боло турган болсо, тышкары боло турган болсо, Имам Газали айтат, ал акмактардын же падышалардын отурушу болот дейт. Дайыны жок, түн ичинде барып алып карта ойногондор, анан жанагындай PUBG кечке ойноп отурасыңар го, PUBG монтип элечи. Муну бул негизи арам деп чыгарыш керек болуп калды уже. Ушул жанагындай телефондогу оюнду ойноп атышып, көп эркектердин үй бүлөсү бузулуп кетти. Сонун эркектин баары акмак болуп калды. Намаз окулбай калды такыр. Мен көчө көрдүм, Раджихи мечитинде отурсак, бирөө намаз азан этип отуруп ойноп атат. Жок, жана шахмат ойноп атканын айткан жокмун, просто эме жанагы PUBG ойноп отурат. Ошон себептен субханалла, кээ бирлериңиздер ушул нерсени абайлаңыздар.